IT же айтишник дегенде биз адатта көз айнекчен бир гана компьютер менен сүйлөшө алган адамды элестетебиз. Деги эле IT кесиптерге жалаң гана техникалык жөндөм талап кылынат деп түшүнөбүз. Бирок IT дүйнөсү биз ойлогондон алда канча кеңири жана анда чыгармачыл жөндөм, башкаруучулук, тапшырмаларга байланышкан ар кыл кесиптер бар. Алардын айрымдары менен бүгүнкү сабакта тааныша аласың. Балким сен буга чейин Product Manager, башкача айтканда продукт же өндүрүмдөрдүн жетекчиси жана Project Manager, долбоорлордун жетекчиси деген кесиптер жөнүндө уксаң керек. Бул кесиптер башкаруучулук жөндөм менен байланышкан. Алгач бул эки кесиптин өз ара айырмасын карап көрөлү. Product Manager, Project Manager. Продукт бул колдонуучу же кардарга сунуштала турган акыркы жыйынтык. Бул программалык платформа, кызмат, колдонмо же веб-сайт болушу мүмкүн. Долбоор бул тийиштүү бир продукттун айланасындагы аракеттерден турган иш план. Жөнөкөй сөз менен айтканда долбоор бул белгилүү бир убакыттык продукт жасоого багытталган ишмердүүлүк. Демек продукт бул долбоордун жыйынтыгы. Мисалы жаңы мобилдик оюнду иштеп чыгуу бул долбоор. Анын баштапкы жана соңку мөөнөтү белгиленген. Ал эми иштелип чыккан мобилдик оюн бул продукт. Анын чеги жок. Ал колдонууда аны улам өнүктүрүп, жакшыртып турууга болот. Демек бул эки адистин милдеттери менен кызматтары дагы эки башка. Product Manager продукттун иштелип чыгуусун тескеп башкарат. Ал адатта иштелип чыгып бекитилген пландын аткарылышын көзөмөлдөйт. Product Manager рынокты түшүнүү, максаттуу аудиторияны аныктоонун негизинде кандай продукт жасалышы керек деген суроого жооп берет. А проект менеджер болсо аны кантип жасаш керек деген суроонун үстүндө баш катат. Product Manager. Product Manager акыркы продуктка жооп берет. Башкача айтканда ал IT продукттун иштелип чыгышына, продуктту тестирлөөгө жана толуктай иштөөгө, даяр болгон продукту жылдырууга жана жайылтууга жооптуу. Project Manager. Project Manager'дин негизги милдети болсо белгилүү бир мөөнөттө идеядан продукт алуу. Мисалы сайттын жасалышын алсак, Project Manager сайтты иштелип чыгуунун планын түзүп, аны ишке ашыра турган команданы топтойт жана иш жүрүшүн көрсөтүлгөн мөөнөттө продукт даяр болгудай кылып уюштурат. Долбоор же продукт башкаруу үчүн сен программалоонун негизин түшүнүшүң керек. Анткени сен башкара турган иш жүрүштүн баары дал ушул программалоого байланышкан. Демек сен анын негиздерин түшүнбөй туруп, ишти уюштуруп, башкара албайсың. Албетте сенден код жазуу талап кылынбайт. Бирок сен код жазуунун принциптерин түшүнүшүң керек. Мына сырткары жоопкерчиликтүүлүк, стресске туруктуулук, команданы ышыктандыра билүү, креативдүүлүк жана адамдар менен тил табыша билүү жөндөмдөрү керек. Анан албетте англис тили, себеби көптөгөн чет элдик буйртмаларды аткарууга туура келет. Бул кесиптерге азыр IT базарда чоң суроо талап бар жана айлыгы жогору. Эгер сени башкаруучулук, уюштуруучулук багыттагы кесиптер көбүрөөк кызыктырса, анда Product жана Project Management тармагын карап көр. А биз болсо кийинки сабактарда азыр суроо талап чоң болгон IT жана санарип кесиптердин башка түрлөрү жөнүндө айтып беребиз. Биздин сабактарды көрүп, сен санарип дүйнөдөгү өзүңө жакын кесипти тандап аласың деп ишенебиз. Анткени азыр үйдө олтуруп эле дүйнөнү багынткан заман келди.